Кыялдануу бул мен үчүн трейлер сыяктуу. Эгерде мен мисалы үчүн бир кинону көргүм келсе, анда албетте анын трейлерин көрөм. Башкача айтканда, үзүндүлөр менен эң кызыктуу маалдарын өзүмө көрөмүн дагы, андан кийин кинотеатрга же болбосо деги эле интернеттен ал кинону көрөйүн же көрбөйүн деп чечим кабыл алам. Ошол сыңардай эле кыялдагы бул мен үчүн трейлер сыяктуу. Трейлерди көргөндө канчалык сиздин жүрөгүңүз мындай ар кандай сезимдерди сезип, кандай гана сонун экен деп бир эмоцияларды, сезимдерди сезесиз дагы, андан кийин көрөйүн деп чечесиз. Ошол сыңардай эле мен дагы кыялданып элестетип жатканымда өзүмө ушунчалык бир кыялланган нерселердин бардыгын ишке ашкандагыдай кылып туруп, ошол жашоодо өзүм жашап аткандагыдай элестетемин дагы, андан кийин ошол нерселер жөн гана кыял бойдон калбаш үчүн план катары аны иш жүзүндө аткаруу менен бирге жакшы бир сезимдер пайда болот. Аны аткарыш үчүн колумдан келген бардык күчүмдү жумшайм. Эгерде сиздердин кыялыңыздар жөн гана ылдый деңгээлде турган болсо, муну кечегиде мен Instagramдан дагы бир аз айтып кеттим. Кошумча бул YouTube'дан дагы айта кетсем. Айтайын дегеним, эгерде сиздердин ниетиңиздер, максаттарыңыздар өтө бир ылдый деңгээлде болсо, аны бир жөн гана кыялданып коюп, бир жылда же бир 2 жылда бир эстесеңиздер, анда ал жөн гана бала кыял болуп эсептелет. Эч качан жетпей, бул космоско барып келген сыңарындай эле бир кыял болуп калат. Ошол сыяктуу бар кыялдардан аны ишке ашырыш үчүн сиз аны менен жашашыңыз керек. Түнү жатып атасызбы? Эртең менен ошол нерсени аткарып баштайм деген таризде жакшы бир жаткан болуңуз. Ошол ниетиңиздин бардыгы ошол жакта болсун. Эртең менен турганда дагы дал ошол ишимди аткарып баштайын деген маңызда туруңуздар. Болбосо, саат 10-да туруп алып, эмне кылсам экен деп кайра эле телефон чукулаганды улабастан. Эгерде сиздердин кыялыңыздар ушунчалык бийик деңгээлде болсо, анда кечинде дагы кеч жатасыздар. Албетте, эрте жаткан жакшы. Бирок кыялыңыздар сиздерди ушунчалык кармап тургандыктан түнгү саат 12ге чейин алып барып ошол ишиңизди аягына чыгарасыз. Бүгүнкү аткарыла турган пландын. Эми ошол эле 12де жаткан инсан демейде эртең менен турууга себеби жок болгон адам саат 8де дагы уйкусу канбаган абалда турган болот. Бирок кыялы бар адам ушунчалык күчтүү бир денесин чыңайт дагы, түнгү саат 12де жатса дагы, таңкы саат 5де беймарал эч бир кынтыксыз, кыйынчылыксыз туруп кете алат. Бул мен китептерден же болбосо бирөөлөрдүн кеңештен айткан сөзү эмес, жеке баамдан, жеке тажрыйбамдан айтканым. Себеби дегенде канча убакыттан бери мен дагы өзүмдүн кыялымдын үстүнөн иштейм. Ошол нерселерге жетсем дейм, эңсейм. Анан бүгүн дем алыш, бул видео дагы буйруса монтаждалып жүктөлүп калса, анда дем алыш күнү көрөсүздөр. Дем алыш күнү жүктөлгөнүн көрөсүздөр. Ошондой эле тартылып аткан мезгили, убактысы дагы бул азыр таң эртеде. Мен кечинде иштеримдин бардыгын бүтүрүп түнкү саат 12ден кийин жаткам. Чындап, өзүм айтып кете алам тастыктап, 12ден кийин жаткам, бирок таңкы саат 5де ойгона алдым. 5тен ровно 4 өткөндө ойгонуп туруп кадимкидей уйкум ачылды. Эмне үчүн? Дем алыш күнү дагы. Элестетиңиздер, дем алыш күнү таңкы саат 5де туруштой элестетиңиздер. Демейде адам башка бир жумушта иштегенде өзүн кыйнап тургузат. Ушул жумушка азыр барыш керек, кайра кеч кириш керек, кеч кирген күтүш керек деп кеч киргенди күтөт. Эртең менен турганда баргысы келбеген жумушуна барат, кайра эртерээк кайткысы келген жумушунан эртерээк кайткысын күтүп, убактысын созушка аракет кылат. Сиз канчалык өзүңүздүн убактыңызды созуу менен өмүрүңүздүн кетип атканын бир байкап караңыз. Өмүрүңүз кетип атат чындыгында. Эми айта турган нерсе, эгерде сиз бир чечим чыгара албай аткан болсоңуз, мисалга бир жерден чечим чыгарып, ошол нерсени баштайын же баштабайын, болобу же болбойбу деген күмөн болуп атса, анда токтоп туруңуз. Сиздин ишенимиңиз эмне деп айырып жатат? Сиз өзүңүз ошол нерсеге кандай бир көз караштасыз? Мындайча айтканда,
күмөнүңүз барбы же жокпу дегеним. Ал иштин үстүндө эмес, өзүңүздө. Эгерде өзүңүзгө күмөн санасаңыз, анда токтоп туруңуз. Бир аз артты карап ойлонуңуз. Ушул убакытка чейин сизди кыймылдатып, мындай бир мотивация берип турган нерсе, ой, пикир эмне эле? Дал ошону кайрадан эстеңиз дагы, бул менин максатымдагы ишпи, же максатымдан сырткары менин кызыкчылыктарым болгон нерсеби, аралашып кеттиби деп бир ойлонуп көрүңүз. Анан албетте ошол нерсеге чечим чыгарасыз. Анан жалгыз болгондо бул коркунучтуу эмес. Эгерде сиздин кылып аткан ишиңизде командаңыз жок болсо, жалгыз иштеп атсаңыз, коркпоңуз, сиздин фанатыңыз, сиздин шериктешиңиз бул сиздин көлөкөңүз. Ал көлөкөңүз сизге эч кандай зыян бербейт, сизге көз артпайт. Бунун иши жакшы жүрүшүп атыптыр, меники жакшы жүрүшпөй атыптыр, бунуку ылдый болсо экен, меники өйдө болсо экен деген адамдардан эмес. Деп көз арткан мындай бир мыйтаам адамдардан эмес. Албетте, биз адамдарды көзүнөн карап байкасак болот. Бирок кээ бир адамдар ушунчалык деңгээлде актёрчулугу жакшы өскөн дагы, анан сыртынан эч нерсени билдирбейт. Бирок ичинде ит өлүп калган. Бала. Бар нерсе. Ичинде ит өлүп калган ушундай адамдар бар, жаныңызда жүргөнүн байкабайсыз, аны 10-20 жыл өткөндөн кийин ушунчалык жеткен инсан экендигин баалап билесиз. Бирок ал кезде кеч болот. Ошондуктан, эгерде жалгыз болсоңуз, жаныңызда болгону көлөкөңүз турса, сүйүнүңүз. Бул көлөкөңүз сизди эч качан таштабайт, дайыма жаныңызда жүргөн болот. Анан ошондой эле сиздин аракетиңиз 60, 80, 90% эмес, 110% болуш керек. Башкача айтканда, сиз кыла турган, өзүңүз колман келет деген нерседен дагы сырткары ашыгы менен ишениңиз. Ошондо сиз айга эмес, бир сөз бар, айга багытты таштабастан жылдызга багытыңды кой дейт. Башкача айтканда, сиз жылдызды карап туруп секирсеңиз, жок дегенде айга түшөсүз. Эгерде айга карап секирсеңиз, анда айга дагы жетпей каласыз. Мына ушундай. Бул психологиялык ишенимдерден өзүңүздүн бир мисалга пландап койдуңуз, 100 бир нерсени аткарыш керек дейли. Майда-майда нерселерден албетте бирок 100гө бөлүп салдыңыз. Эми ошону карадыңыз дагы, эми 100 кыймыл нерсе экен. Эми андан көрө мен мынчасын аткарсам деле деген болсоңуз, анда 50-син аткарам деп ниет кылсаңыз, 20-сын аткарган болосуз. Эгерде 100дү аткарам десеңиз, 50-син аткарган болосуз. Бирок эгерде 100 деп туруп, ал жакта турган болсо, кошумча дагы 50-ни кошуп койсоңуз, 150-ни аткарам десеңиз, 100ү анык аткарылат. Дал ошондой ыкманы колдонуңуздар. Болду. Ошону менен видеобуз аягына чыкты. Сиздер менен болгон мен Барбиев Азиретали.